Азаматты жыгытат, начар болсо ден солук. Ашты колдон ыргытат, начар болсо ден солук. Ханды тахтан кулатат, начар болсо ден солук. О дүйнөгө узатат, начар болсо ден солук. Ең биринчиден солук, экинчиден ак жолук. Алтын башың сызда өтөр, начар болсо ден солук. Ишиң жакшы жүрүшпөйт, начар болсо ден солук. Жүрөм десең жүргүзбөйт, начар болсо ден солук. Буттарыңды жүргүзбөйт, начар болсо ден солук. Сулу кызды күлдүрбөйт, начар болсо ден солук. Эң биринчиден солук, экинчиден ак жолук. Алтын башың сызда өтөр, начар болсо ден солук. Таза барктап билип жүр, оң канатың ден солук. Баш көтөрүп күлүп жүр, жылмайганың ден солук. Кулагыңа илип жүр, сөз укканың ден солук. Турна моюн жар менен бир жанашканың ден солук. Эң биринчиден солук, андан кийин ак жолук. Алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден солук. Акыл менен ойлонуп, кең жүргөнүң ден солук. Колуң менен кармашып, саламдашсаң ден солук. Көзүң менен тике карап, байкаганың ден солук. Тилиң менен сөз айтып, сайраганың ден солук. Ең биринчиден солук, экинчиден ак жолук. Алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден солук. Адамзатка биз тилейбиз узун өмүр ден солук. Стоп. Не керек? Ne? Tokaç menen çay alayın dedim mi? Прайник, а? Прайник. 80 сом. Damga alayın dedin mi? Çay, içine köyüne. İçine köyüne. 20 сом, 100 сом. Koy otur. Ne ayağa gittin? Gel, alıp 100 сом taşlap ket. Alıp 100 сом çırak ket? Lan. Ne durak var? Вот 200 emas, parar. Урматтуу мекендештер, баарыбыз мыйзамга башыйып үйдө отуралычы. Ата энебиздин тилин угуп, эки жакка чыкпай үйдө отуруп туруңуздар. Күч биримдикте дейт. Баарыбыз бир болсок, бул баледен эрте эле кутулабыз Кудай буйрса. Ошон үчүн мыйзамга башыйып үйдө болуңуздарды суранабыз. Бизде да Каныбек эки жакка чыгам деди эле. Апасын айтып уруштуруп койду беле. Олтурат мындан. Атаңдын телден алып үйдөн чыкпай калдың бе? Жакшы отурасыздар. Мына музыка жан дүйнөнү эзет кой. Чарчап калбадыңыздарбы? Россиядан бир чыкса, Кыргызстанга ошол эле коңшу өлкөлөргө популярдуу болот да, мында ырычы хит болот. Бирок бизден дагы кыргыздын ырлары чыккан болсо, жаңы ырлар кытайлык кыргыздарга популярдуу болот экен. Демек азыр бүгүн концертке ошол Кытайдан келген биздин боордошубуз, бир тууганыбыз бул жакта чыккан
ырды аткарып берсин. Тагыраак айтканда Майрамбек Оспоновдун бул сезим аттуу чыгармасын сиздер үчүн аткарып бериш үчүн сиздердин кол чаңыздар менен бир тууганыбыз Нуржамал Турган кызын чакырабыз. Саламатсыздарбы, кыргыз спорттоштор? Алдыда эле сиздерге жалпы Кытайдагы кыргыздардын атынан жылуу салам. Бул сезим деген ыр сиздер үчүн жаңырат. Бүгүн мен сени издедим, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткөчөктү. Бул сезим абасудай керек дедим. Бул сезим, бул сезим, бул сезим абасудай керек дедим. Өрттөдүң жүрөгүмдүн бары жолун, жолу бар кантибанын дарылонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкарган. Билемин сенден бөлөк тары жолун, билемин, билемин сенден бөлөк тары жолун. Bilbeymin kaydan seni tavarımdı, bildirip koysam bolu kabarımdı. Göz albay tiktisin de, ır жазып бүтпөсөм de. Sağındım caro kerim şamalımdı. Sağındım caro kerim şamalımdı. Sağındım caro kerim şamalımdı. Sağındım caro kerim şamalımdı. Nurjamал Турган кызы. Рахмат, аксакалдарды көрсөм мен сүйүнөм. Азыр тойлор көп болуп атат. Тойлордон дагы ажырашуулар яман көп болуп атат. Ушул ажырашканда да той кылса экен илайым, ошондо расход кетет деп эч ким ажырашпайт эле. Кыргызстан боюнча телеканал журналисттерди алып
Алеге көп чогуу жашаган, бир дагы урушпаган үй бүлөлөрдү съемка кылып тартып жүрөтмүш да. Ушул ажырашууну алдын ала максатында аксакалдардын үйүнө келет. Биринчи аксакалдардын үйүнө келиптир, бир аксакалдын үйүнө. Аксакал жакшы отурасызбы? Энем жакшыбы? Биз азыр Кыргызстанда жаш жубайлар ажырашкандар көп болуп атканына байланыштуу. Ушул сиздин эне менен чогуу жашаган, өткөргөн күндөрүңөрдү кичине съемка кылып Кыргызстанга көрсөтөлү деп атабыз. Ошол себептен көпчүлүгү сиздердин жашооңуздарды көрүп, балким ажырашпай калат деген ниетте келдик. Эне менен жашаганыңызга канча жыл болду аксакал десе, 60 жыл болуп калды, ошо эсимден да чыгып калды. Ой, эне менен 60 жыл чогуу жашап, бир жол болсо дагы уруштуңузбу десе, өлүп кетейин урушкан жокпуз. Аял киши менен да тең болосуңбу, балам? Аялың менен урушканда кач, минге кой, же футболго түшүп кет, же тамбашка чыгып кет, кутуласың. Аны сураган жокмун, 60 жыл өмүрүңүз кандай өттү эне менен урушпай десе, 30 жыл футболдо, 30 жыл тамбашта өттү, балам, буда калам. Жети балаңыз бар экен го десем, эми суук болгондо кирчилемди анча-мынча үйгө. Тойда микрофонду алып алып, энебиз 2 жашка арнап коеюн. Бир, мындай ырдайт, андай ырдабайт. Бүт барыңар эле фонограмма ырдайсыңар элиңди көрөйүн деп микрофонду алып ырдап атса эле, энебиз бир образ менен ырдап атат. Эми жанында аксакал кичине 200 грамм алып алганбы, энем ырдап атса эле, живой ырдайт экен. Шуга бир 100 сом берип коеюн деп талбаңдап барып, эки беттен өп 100 сом кыстарып коюп келатса, энебиздин абышкасы аракта турган экен да көрүп калып, мен кемпирим өбө тургандар пайда болуп калганбы? Муштумду түйүп жанагы аксакалды жыга чапкан экен. Чоң энебиз сүйүнүп атат да, уруң элиңди көрөйүн. Тебин бергени 100 сом, өпкөнүнө балеге барып элиңди көрөйүн тирик. Бизге аксакалда тура калып кемпирдин абышкасын жыга чапса, энебиз дагы сүйүнүп атат. Сиз да уруң теб, өзү да өппөйт, бирөөгө да өптүрбөйт, элиңди көрөйүн чалы деп. Ушулардын жашына жетейли, ушулардын жашына жеткирсин деген ниетте айтып